Саламатсыңарбы балдар, кутмандуу күнүңөр менен. Кайрадан сабагыбызды баштайбыз. Мен Рыспаева Индира Оразалиевна, Ысык-Көл облусунун Балыкчы шаарындагы 4-гимназия мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими. Бүгүн силер менен биз 5-класстар үчүн кыргыз адабият сабагын өтөбүз. Бүгүнкү сабакта балдар биз Тоголок Молдонун Телибай Тентек поэмасы менен таанышабыз. Сабактын максаты. Бүгүн силер сабакта балдар Телибай Тентек чыгармасын билип, чыгарманын тарбиялык маанисин, адам баласына тийгизген таасирин түшүнүп, ал жөнүндө кененирээк маалымат аласыңар. Тема аркылуу чыгармачыл ой жүгүртүүңөр, көркөм, шаар окуй билүүгө калыптанасыңар деген ойдомун. Чыгарманын аркасы менен акылдуулукка, тартиптүүлүккө, сезимталдуулукка тарбияланат деген ишеничтемин. Телибай Тентек чыгармасын окуп билишсе, анын тарбиялык маанисин, адам баласына тийгизген таасирин түшүнүшсө, алган билимдерин туура турмушта пайдаланышса. Кийинки көрсөткүч тема аркылуу элестетүүсү, эске сактоосу, кыялдануусу, чыгармачыл ой жүгүртүүсү калыптанса, тартиптүүлүккө, акылдуулукка, сезимталдуулукка тарбияланышса. Ошондуктан балдар баардыгыңар бери жакыныраак келип отуруп, сабакты кот коюп уккула. Алгач балдар мен силерге жагымдуу маанай тартуулагым келип турат. Кана менин суроолорума жооп берип көргүлөчү. Башыңда эмнең бар? Ойлонуп, жакшылап жооп беребиз. Туура, башымда бак дөөлөт бар. А көзүңдө эмне бар? Көзүңдө шам чырак бар. Кулагыңда эмне бар? Кулагымда уга турган үнүм бар. А оозуңда эмнең бар? Оозуңда илим менен сабак бар дейт. Демек балдар, силер жакшы билим алып, терең билим алганга максат коюп жашагыла. Бүгүн сабакта балдар мына Тоголок Молдо атабыздын алгач өмүрү жана чыгармачылык жолуна кичине маалымат берип кетейин. Силер кичинекей кезиңер менен эле бул адам менен таанышсыңар. Себеби бала бакчадан бул кишинин ырларын, кичинекейиңерде апалары жомокторун айтып берип чоңойткон. Тоголок Молдо өзүнүн аты Байымбет Абдрахманов болгон. А эмне үчүн Тоголок Молдо деп аталып калды болду экен, билесиңерби балдар? Өзү тоголок, кичинекей, орто бойлуу кичинекей киши болгон экен. Молдо деп аталып калышынын себеби кат сабаты жоюлган. Өзүңөр байкасаңар 1860-жылы төрөлгөн адам. Демек бул мезгилдерде азыркыдай адамдардын бардыгы билимдүү, кат сабаты жоюлган эмес эле. Демек кат сабаты жоюлган, билимдүү, жазганды билген кишини молдоке деп аталган. Ошондуктан Тоголок Молдо аталып, ушундай лакап атка ээ болуп, бүгүнкү күнгө чейин биз Тоголок Молдо деп атап келатабыз. Өзүңөр көрүп тургандай, эмне үчүн бул жерде кыргыз сомун киргизип койдум? Демек 20 сомдукта бул кишинин валютага коюлган. Байымбет Абдрахманов, же болбосо Тоголок Молдо 1860-жылдан 1942-жылдары жашап өткөн улуу инсан болгон. Ал Нарын облусунун Ак-Дала аймагындагы Куртка айылында кедейдин үй бүлөсүндө туулуп, турмуштун оор запкысын көргөн. Ошого карабай, билим алууга умтулуп, кат сабатын жоюп, өзү көптөгөн чыгармаларды бизге тартуулап берип отурат. Жакшылап ойлоңгулачы балдар, Тоголок Молдонун силер билген чыгармалары. Туура, үркөр топ жылдыз, Турунтай, Торпогум деп кичинекейиңерден бери силер жаттап, окуп жүрөсүңөр. Элкен тоору, Талым кыз менен көбөктүн айтышы, мына бүгүнкү күндө дагы кыз жигиттин айтышы болуп айтылып жүрөт. Өтө таанымал ырлардын бири. Балдардын ыры, не бир сонун ырларды силер башталгыч класста, бала бакчада окуп
тарбияланып келгенсиңер. Карап көргүлөчү балдар, биз окуп билген кандай жомоктор бар экен бул инсандын. Айбанаттар жөнүндө, бөрү менен түлкү, каркыра менен түлкү, бөдөнөнүн түлкүнү алдаганы, эшек менен булбул, абышка кемпирдин көмөчү. Мына бул жомоктордун бардыгын силер 1-класстан баштап алифбеден эле таанышып келген экенсиңер. Мына ушул улуу инсандын мындан да көптөгөн чыгармалары бар. Силер улам чоңойгон сайын, чоңураак класс болгон сайын, силер бул инсандын мыкты чыгармаларын бардыгын окуп, таанып билесиңер. Айтсак Кем Чонтой, Телибай Тентек, Куштардын аңгемеси, Жан Бакты, Жер жананын балдары, ошондой эле Кошок, Арман, Сүйүү жана да эң мыкты тамсилдердин автору болгон. Ошондой эле Океандай Алп Манас эпосты дагы жазып калтырганга өз салымын кошуп кеткен. Абасы Музоокеден тарбия алып, анын акыл кеңештерин, анын сонун жомокторун угуп чоңойгон Тоголок молдо, ал ушул Манас эпосундагы кагаз бетине түшүргөн кыргыздын жазгыч манасчыларынын бири десек болот. Семетей эпосу бүгүнкү күндө бул кишинин Семетей эпосу варианты сакталып, жазылып калынган. Жаңыл Мырза, Шырдакбек, Мендерман деген сыяктуу кенже эпос дастандарды да жазып калтырган. Тоголок молдо демократ акын болгон. Демократ бул чындыкты бетке айтып, өз мезгилинин эзилген элдин, керей кембагалдын жашоосун, зулум байманаптардын зордук зомбулугун бетке айтып жазып чыгарган акын. Тоголок молдо терең ойчул адам болгон. Жаратылышка, жашоо, өмүр темасындагы терең философиялуу чыгармаларды жазган. Тоголок молдо атабыз тарбиячы, устат. Балдардын жаш өзгөчөлүктөрүнө карап, жомок, ыр, тамсил, поэмаларды жазып, аларды эмгекчиликке, акылдуулукка үндөгөн. Ошондуктан биз тарбиячы, устат деп айтабыз. Тоголок молдо жазгыч, манасчы. Жогоруда мен айттым, Музооке абасынын таалимин алып, ал манасын угуп жүрүккөн адам, мына ушул манасты кагаз бетине түшүргөн кыргыз элинин алгачкы жазгыч манасчысы болгон. Тамсилчи. Тоголок молдо кеминде жашоо үчүн жашап турган мезгилинде көр турмуштун айынан кеминге келип жашап калышкан. Мына ошол мезгилде орус тилин дагы өздөштүрүп, орустун улуу чыгармалары, Крыловдун чыгармалары менен тааныштыгы бар экендигин биздин адабиятчылар далилдеп беришкен. Демек, турмуштун көптөгөн ар кандай кубулуштарын тамсилге салып, тарбиялык маанидеги эң мыкты тамсилдерди жазган. Айтсак, Иликтин доодой тиктирем дегени, Эшек менен булбул жана башка көптөгөн тамсилдерди биз балдар кийинки сабактарда окуйсуңар. Андемесе баарыңар конт коюп, ушул адамдын Телибай Тентек деген поэмасына чогуу күбө бололу. Телибай Тентек. Мурунку өткөн заманда Дадаңбай деген бай болгон экен. Бир кыз эки уулу болсо да, балам жок деп зарлап жүрүп, карып калган кезинде оолду болот. Бапестеп багып чоңойтуп, Телибай деп ат коет. Эр жеткенде Телибай эси жок, жаман жан болду. Чоңойгон сайын акылы жок, тентек, эл безер болуп өсөт. Оңолор деп балам молдого берет. Бирок Телибай молдо тилин укпастан, акыл кеңине кулак салбастан, кагаз калемин айрып, молдонун ачуусуна тиет. Ошондо молдо аны кубалап жиберет. Баягы тентек Телибай эки агасын малга ээ кылбай, малым бар деп ойлобой, бир айткан кебин эки айтат, Дадаңбайды мээ кылат.
малдын жандын баарына жалгыз өзү ээ кылат. Түк жебестен этинен, түгөтүп кирди четинен, аз күн өтүп арадан малдын баарын түгөттү. Тоого барып бир далай бөрү жору тойсун деп балекетти баштады. Ошентип жүрүп Дадаңбай баласынын кайгысын тартып жүрүп, акыры о дүйнө салды. Апасы ошондо атаң өлдү, эми кайра келбейт, эжеңе барып кепин кылар мата, желпек кылар ун, соёорго кой алып кел дейт. Эси жок Телибай эжесине барып, арманың бар бежеке, атаң өлдү деп айтат. Эжеси ыйлап, элдин баарын жыйнап, эми сарам жаным кылайын, баланы кармаптыр деп колуна карматат. Балекетти баштаган Телибай ыйлап жаткан баланын былкылдаган мээсин ириңдеп кеткен турбайбы деп чукуп салат. Ошондо эжеси Телибай тентек, түймө жеттиң, тентек ит турбай кеткин деп жолуна салмак болот. Бул акмакты эптеп жолго салайын деп, желпек кылар унун, кепин кылар бөзүн берет. Соёоруна кой берип, жолуна салат. Акмак Телибайдын алдынан карышкыр чыгат. Кудайдын ити күлүкпү, же менин коюм күлүкпү деп койду карышкырга жарышка салат. Бүгүн жолум болду деп карышкыр койду жарып, жеп коет. Андан ары басканда, айылга жакын калганда, казандай болгон кара кудукту көрүп, бу Кудайдын казаны куру кайнап жаткан турбайбы деп унду буга салып, аз болуп калды деп ага өкүнүп, андан ары жолун улантат. Көп камышка төгөрүп, Кудайдын келине кур жүгүнүп жаткан турбайбы деп атасына кепин болор бөздү камыштын башына бүркүнчөк кылып байлап чыгат. Атасы өлгөн менен иши жок, үйгө барган бою жок, талаалап басып кетет. Эл чогулуп, буркурап көздөп эжеси келип, атасынын үстүнө баласы өлүп кайгырып, эптеп Дадаңбайды көмүшөт. Бул акмак акыры бизди жок кылат деп агалары сүйлөшүп, бир чечимге келишет. Улуу тоого баралы, улуу отту жагалы, бир балешин кылалы дешет. Телибайды ээрчитип жолго чыгышат. Биз улуу тоого чыгалы, ал жерден алтын тоголотобуз, сен тосуп ал дешет. Отту алоолонтуп жагышып, кып-кызыл кылып ташты ысытып, тоголотуп жиберишет. Ошондо акылы жок ителең, аянып мында калба деп, таш барып түзгө барганда басып калды кучактап. Акмактыгын мындан бел, аяныч жок кылчактап, териси ташка жабышты, тентектин эбин табышты. Анда Телибай кеп айтат, аянбаймын деп айтат. Эки акам мында келгиче, эрдигимди көргүчө, ыркырасаң ыркыра, шыркырасаң шыркыра, эрдик кылар салтым деп, кое бербейм алтын деп, күйүп жатып жан берди. Акмакты мындай ким көрдү? Мына жомок ушинтип жыйынтыктайт балдар. Мына балдар, чыгарма жактыбы? Демек ушундай Телибай тентектей акылсыз, кем акыл балдар арабызда жок болсо экен. Көрүп атасыңарбы балдар? Канчалаган зыян алып келип, канчалаган жакын адамдарына, эли журтуна азапка салды. Акыры өлүп атса дагы өзүнүн кем акылдыгын далилдеп,
чыркырап шырылдап күйүп турган ташты ыркырасаң ыркыра, шыркырасаң шыркыра деп кучактап жатып жан бербедиби? Демек балдар, силер чыгармадан жакшы таалим тарбия алышыңар керек. Үйдөн кайра жакшылап окуп, жөн окубастан кеп куржуңарга көөнө сөздөрдөн, кыргыздын не бир сонун асыл биз унуткалып бараткан сөздөрүнөн эсиңерге түйүп, дептериңерге жазып, кеп курчуңарды толтуруп окугула. Айталы чыгармада айтылган челпек. Бул жука нан, жука нан деп айтылат эми. Санжак, бул тактап деген бүгүнкү күндө да кээбизде биз көп колдонулбаган сөздөрдүн бири. Жосун, кылык, жорук, бүркүнчөк. Бүгүн биз бүркүнчөк деп айтпайбыз, жоолук деп айтабыз. Чындыгын айтканда, жана Телибай салып койбодубу? Атасынын кепиндигине деп берген кездемени айрып-айрып камыштын башына салып койду. Бул дагы өтө кем акылдыкты даңазалап койду. Эми балдар келип, баарыбыз келели. Азыр уккан чыгармабызды бышыктап көрөлүчү. Бул таблицага көңүл бурсаңар, туура эмес. Мен сүйлөмдөрдү окуйм, туурабы же туура эмеспи? Телибай тентек билим алган. Туура эмес, билим алган эмес. Атасы билим алса, молдого барса, тарбиясын алып, балким акылга келер деген ой менен берсе дагы, молдонун билимин албай, анын кагаз калемдерин тутуп айрып, акыры молдоке аны да кубалап жибербедиби? Телибайдын атасы аны жакшы көрчү дейт, туурабы? Туура. Атасы зарлап жүрүп көргөн баласы болчу. Ушу караганда көргөн баласын жакшы болсо экен, оңолсо экен деп канча аракет кылды. Акыры Телибай Телибайдын азабын тартып жүрүп, оорукчан болуп, ой дүйнөттанбадыбы? Арманың бар бежеке, атаң өлдү деп Телибай туура айтканбы? Туура эмес. Себеби Телибай айтып өтө орой сүйлөп атпайбы? Демек жакын адамынан айрылган адамга антип арманың барбы? Өлдү деп айтпайт. Бизде сылык сүйлөп, кептин сөздүн гүлү менен акырындан жылуу жумшак түшүндүрүп айтуу кыргыздын негизги салттарынын бири. Телибай тентек атасынын малын кедей кембагалдарга таркатып бергенби? Туура эмес. Таркатып берген эмес.